Эреже боюнча мындай жакын салынган имараттар адамдын жашоосу үчүн кооптуу жана шаар ичинде таза абанын айлануусуна жолтоо болот. Бишкек шаардык кеңеши курулуштар үчүн жер тилкесин берүүгө мораторий жарыялады. Ага ылайык шаар ичинде 56 көчөдө курулуш иштери убактылуу жүргүзүлбөйт. Соңку жылдары Борбор калаада жаңы курулуштар көбөйдү. Конуштарда жана шаардын так ортосунда балабакча, бейтапкана салынчу жерге уруксаты жок курулган имараттар, тамдар арбын. Мына ошондуктан курулуштарга убактылуу тыюу салынып, мораторий жарыяланды. Бизде акыркы жылдары могу шаардын ичинде ар түрдүү жерди бөлүштүрүү боюнча маселелер көтөрүлүп, жанагы уголовный иштер козголуп атпайбы? Туура эмес берилип калган берилди деген маселелер туулуп, ошого бир жакшы сапаттуу бир жобо иштеп чыгуу үчүн мэриябизден ушул утурумдук убактылуу мораторий кабыл алып туруубузду сурап өтүнгөн. Акыркы жылдары тар жерге көп кабаттуу үй салуу ишкердиги кулач жайды. Шаар ичинде имараттардын башаламан жана башка үйлөргө жакын салынышы тургундардын тынчын алууда. Этажда жашагандан кийин журкан төшөнчүбүздү жайгыбыз келет, балдар ойногусу келет. Жок площадка, жок, никакой площадка жок. Эчтеке жок, баары эле момундай эле тутама туш салынып калган да азыр. Баары тең эле. Форс-мажор алалы. Пожалуйста. Жетип болсун деп. Ичине кирип көрдүңүзчү, салган жерден. Абдан эле куушта, абдан эле татаал киргенге. Машина кое турган жер жок. Үйгө үйдү миништирип салып коюп, анан кийин балдар ойной турган вообще жери жок. Мынакей биздин балдардык мынакей площадкабыз абдан эле кичинекей. Мунун артына площадка куралы десек тоже чыр. Убагында мурдагы Фрунзе, азыркы Бишкек шаары жаңыдан курулуп жатканда архитекторлор адамдардын эркин дем алуусуна шарт түзүүнү биринчи орунга койгон. Серепчи Эмил Шүкүровдун айтымында Борбор калаада батыш-чыгыш шамалдары негизги ролду ойносо, түштүктөн түндүккө соккон тоонун шамалы алсыз. Азыр шаарда курулуп жаткан имараттар табиаттын шартына төп келбейт. Шаарда абанын алмашуусу өтө начар болуп калды. Анткени ар кайсы жерде чачкын салынган бийик үйлөр шамалдын багытын тосуп калды. Эми шаардык бийлик ал имараттарды бузуп алып сала албайт. Жыйынтыгында жарандар эле жапа чегүүдө. Айрым жеке курулуш компаниялары тыюу салынган жайларга деле бакыйтып имарат курууну дале улантууда. Бир канча кылмыш иштери козголуп, жыйынтык чыкпаса, демек булардын аркасында калкалап турган бекем коргоочусу барго деген ой келет. Эң негизгиси жарандардын коопсуздугун биринчи орунга коюшса. Аяна Байтемирова, Жолболду Байсаев, Ош Бирим жаңылыктары.